Лейлек районунун Кулунду айылынын атын атагысы келбеген тургуну мындан 4 жыл мурда гепатиттин Б түрүн жуктуруп алган. 42 жаштагы бейтап орууну стоматологиядан жуктуруп алганын болжолдойт. 2018 жылы тишимди дарылатам деп частный клиникага барып, тишимди дарылагамын. Ошол жерден жугуп, билбей 2 жыл жүрүп, кийин 2020 жылы эхнокок менен операция болуп, операцияда положительный чыкканда врачтар көрбөй операция жасап койгон. Операциядан 4 айдан кийин гепатит Б дысы менен оорудум. Ошондо положительный Б ды кошулуп, экөөсү менен бирге ооруп калдым. 2 жылдан бери дарыланып келе жаткан бул каарманыбыз мамлекет тарабынан акысыз берилип жаткан гепатит Б илдетине каршы эмдөөдөн өтүүгө элди чакырып кетти. Калкым, сиздерге кайрыларым. Азыркы учурда бекер биздин Кыргызстанга вакцина келип атат. Ушул вакцинадан өзүңүздөр баары эле кайрылып, өзүңүздөр үчүн, ден соолугуңуздар үчүн кам көрүп, ушул вакцинаны алып, алдын алып, гепатит Б, Д, С түрлөрүнөн этият болуңуздар. Азыркы учурда өтө эле көп болуп кетти. Тиш доктурдан жугат, медицинский приборлордон жугат. Мен 100% кепилдик берем. 100%. Потому что бул жакта не только мен үй бүлөмдөгү адамдар, туугандарым, например, чакындарым, мисалы, родной бир тууган карындашым келип деле тишин булматып кеткен. Кулунду айылдык ооруканасынын тиш дарыгери бейтаптарды кабыл алгандан кийин колдонулган буюмдар дыккаттык менен тазаланаарын айтты. Бул жакта каждый пациент кирип чыккандан соң, мисалы бир пациент кирди, кандай лечение болбосун, эндодонтический терапия болобу. После этого медсестра рабочий стулду, креслону полностью обработка кылып, тазалап чыгат. Сурайт, если инструменттер кандай болот, сурашкы бар, сурайт, эми түшүндүрүп беребиз. Дарыгерлердин айтымында вирустук гепатиттин Б түрү кан аркылуу жугат. Аны стоматологиялык борборлордон жуктургандар көбөйүп, гепатиттин Б оорусуна кабылгандардын саны өсүүдө. Вирусный гепатит аябай көбөйүп кеткенине байланыштуу. Текшерип атабыз, эми көрүп атабыз. Буларды лечение кылбаса болбойт да. Буларда клиника билинбейт. Акырындык менен боорду поражение кылып кете берет да. Ошондуктан буларга аябай көңүлдү бөлүп, текшерип, убагында лечение кылганга аракет кылабыз эми. 23 жылы 11 июндан тартып, ошол вирусный гепатит менен ооругандарды бекер дарылоо деген келди бизге. Ошол дарылар даже поступление болгон биздин опекага. Акысыз алып атат лечениясын. Эми калган вирусный гепатиттерди дагы текшерип, если нагрузкасын текшере турган болсо, нагрузканы текшерип көрүп, если нуждается, аларды да лечение кылганга аракет кылабыз. Азыр биз дагы усиленно карап текшерип карап атабыз. Учурда Кулунду айылында бул оору менен жабыркагандардын саны 192ге жеткен. Анын ичинен 37 жаран өзүнүн акчасына дарыланып келген болсо, учурда 15 киши акысыз дарыланууда. Бекбол Бакыт уулу, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа.